Анда эмесе түрк тили тамгасын үйрөнүүнү баштайбыз. Билсеңиздер, биринчи сабагыбызда таанышуу кылган болсок, азыр түрк тил тамгасын үйрөнөбүз. Анда эмесе баштадык. А, Б, Ж, Ч. Билсеңиздер, Ч тамгасы кыргыз тилинде дагы бар. Жана бул жерде дагы бир гана тамга, айтылышы дагы, окулушу дагы бирдей. Д, Э, Ф, Г. Жана ошондой эле бул жерде ы тамгасы бар. Муну юмшак Г деп атап коюшат. Бул жумшак К, мындайча айтканда биздин мяк знак, мындайча айтканда жумшартуу белгиси деп аталат. Муну мен сиздерге грамматикада колдонушун айтып берем. Мисалы, жамгыр деген сөздүн айтылышы ямур. Ямур. Көрдүңүздөрбү? ы менен гнын ортосуна жакын ямур. Ямур. Балким кээде бар экендиги дагы билинбейт, а бирок грамматикада жазылышы жумшак Г, демек ямур. Х. ы тамгасы бир гана сызыкча катары. ы тамгасы дагы бул түрк тилиндеги өзгөчө көп жерде кезигиши турган жана ошондой эле эң маанилүү тамгалардан бири бул ы тамгасы. ы. И тамгасы. Ж тамгасы. К тамгасы. Л тамгасы. М тамгасы. Н тамгасы. О тамгасы. Көргөнүңүздөрдөй, түрк тилинде дагы О тамгасы бар. Ö тамгасы. Ооба достор, жаңылышкан жоксуздар. Ö тамгасы айтылышы дагы Ö. Карасаңыздар, ошол O'нун үстүндө эки гана точканын себеби менен Ö тамгасын биз оңой жаттай алабыз. Ö тамгасы демек O'нун үстүндөгү эки точка менен Ö'гө айланат. П тамгасы. Ракета. Р тамгасы. С тамгасы. Ш тамгасы. Өзүңүздөр көргөндөй, С тамгасынын куйругу менен бул Ш тамгасын берет. Т тамгасы. У тамгасы. Ü тамгасы. Өзүңүздөр көргөндөй, O'нун үстүндө дагы эки точканын болуусу менен Ü тамгасын бердирип жатат. Демек, Ü тамгасы бир гана тамга, окулушу дагы, жазылышы дагы бир гана тамга. В тамгасы. Е тамгасы. Е тамгасы көп колдонулат. Мисал катары эйийим. Е тамгасы көп колдонулат. Зебрадагы З тамгасы. Достор, албетте тамгаларды жакшы жаттап алсаңыздар, кийин окуганда, айтып жатканда эч кандай акцент жок сүйлөөгө аракет кылсаңыздар, анда тамганын чыгышына, окулушуна маани бериңиздер. Базен böyle konuşurken sakin, sizin anlasın diye, sizi bir şey öğrensin diye sizin için daha yavaş, daha kaliteli konuşmaya çalışıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkesi bekliyorum. Görüşmek üzere.